Илимий жумалыктын алкагында Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде PhD докторантура программаларын өнүктүрүү көйгөйлөрү жана келечеги аталышында семинар-тренинг өттү. Семинарга профессордук окутуучулар курамы, аспиранттар жана PhD докторанттар катышты. Илимий күнүнө карата Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде илимий жумалыгы өткөрүлүп башталды. 4 ноябрдан баштап, анан 11 ноябрында биз жыйынтыктоочу илимий конференцияны өткөрмөкчүбүз. Бүгүнкү күндө семинар тренингдин темасы илимий изилдөөлөрдө кайсыл электрондук ресурстарды колдонсо болот деп багыттаганбыз. Жалпы биздин университетте дүйнө жүзүндө кайсы электрондук ресурстарды колдонуу менен илимий изилдөөлөрдү жүргүзсө болот, макалаларды жазса болот деген багытта ошондой маалыматтар менен бөлүшүп жатабыз. Выступление ресурса научной библиотеки нашего университета. Семинардын жүрүшүндө Кыргыз мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын кызматкери Бурул Кутуева Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын китепканаларынын электрондук ресурстары тарых илимдеринин кандидаты Нурила Давлетярова жаш илимпоздордун илим изилдөө ишмердүүлүгү аталышында баяндама жасады. Статья менен китептин жазуу библиографиялык жазуу сайрыгын. Семинардын жүрүшүндө суроо жооптор, талкуулар өтүп, жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Также дается все данные. Семинар тренинг Кыргыз мамлекеттик университетинин илим жана инновация департаменти тарабынан уюштурулду.